Лидер умрааны айтып ачып калганбыз. Өзүм мен негизи эң биринчи ошо 2017-жылы эмеге бардым, умрага барып, анан ошол жакта аябай баягы биринчи барган нерсе экинчи нерсеге жетпейт да. Аябай мындай волновать этип, ошол жакта бир чачылгым келип, анан ошол жакта ар бир компанияларды эле түшүнбөйсүң, кандай кылып, мындай кылып, анан бардыгын тамакка чакырып, мындай кылып, бүттүгүн эме кылып жүрдүм. Анан ошол жакта деле бир мага катуу тийип калганы ошол бир ажыбашчылары ушундай кызганып, ушундай менин бекер тамакка чакырып, мен өзүм мындай бир сыйлап коеюн десем, мындай эметкизи келбей, аралаштыргысы келбей, ушундай мен таң алдым да, ушул жакка келип туруп да ушундай болобу депчи. Ал учурда сиз уже ишкер болчусуз да, акча. Мен ишкер болчумун, нормально бир деңгак болом мындайчы. Төө союп, негизи Меккеде төө сойгон мен баштагам. Көрүп аткандар болсо керек. Бардык жамаатты любой компаниядан чакырып, бардыгын кандай компания болсун, баарын чакырып, кыргыздары бул, устарды алып келип баягы ошол жерде мээнет кылбаса каяк деп. Ар бир сомго 100 000 сом берилет да, атпайбы? Зачем? Ишенген адамга бул жеңил эле, рахат алат ошондон. Ишенбеген адамга кыйын. Кыскасы аны ойлодум, значит, өзүбүз компания ачыш керек экен. Бир ошол жерде кабанда дубалар кабыл болот дейм. Алла мен айткам, эгер мен ушул нерсеге татыктуу болсом, ушул нерсе колумдан келе ала турган болсо, я Алла, сен ушуну мага жеңилдетип бергин, жакшы кылып бергин, ушу элге жерге кызмат кыла тургандай кылып бергин депчи. Себеби мен лидер умра ачыла электе эле мен нормальный, өзүм состоятельный эле, Аллага шүгүр мындай. Ортосу да мындайчы. Ага чейин деле. Эми лидер умраны ачып байып кетейин деген деле максат жок. Өзүбүздөн башка иштер деле бар да. Бирок ошону лидер умраны ачып, Аллага шүгүр бүгүнкү күндө кызмат кылып атабыз. Ошо максат ниетибиз ошондой болчу. Ар ким өзү ар кандай кабыл алат билбейм. Балким бирөөлөр мындай айтып атат, бирок максат ачылганда айтканбыз. Ошо Алла жолунда, маданият чөйрөсүндө дин деп мамлекетти унутуп калбай, мамлекет деп динди унутуп калбай, бардыгын ортосун кармайбыз деп сөз бергенбиз. Колдон келишинче кызмат кылып келатабыз, аракет кылып келатабыз. Бүгүнкү күндө деле орто компаниялардын арасындабыз деп ойлосом керек.